Мынакей саат 8 болду ровно. Это улица Тюй проспект, Молодая гвардия. Кечки саат 8. Комендантский час, как положено. Эч ким жок көчөдө. Бир да адам жокму? Бир да машина да жок. Ну это эң жакшы да, потому что биздикилер ошого өкмөткө баш ийгенде биринчиден ошолор баардыгына Аллах Таала ыраазы болду. Экинчиден үйдөн чыкпай отургандарга и гос жумуш иштеп аткан сотрудниктерге, ошол гос жумуш иштеп аткан немелерге, врачтарга, медсестраларга, дежурный и так далее, ошол жерде иштеп аткан сантехничка бүт баардыгына Аллах Таала ыраазы болсун. Порядокты биздин сотрудниктер, гаилер баардыгы жакшы порядок кылып койду. Мынакей эч ким жок шаарда. Баардык элдер тартипке баш ийишип, иншалла. Баарына Аллах Таала ыраазы болсун. И ошондой эле эмелерге, сотрудниктерге, сотрудниктердин негизи жалпы баардыгына, военныйларга, көчөдө турган, 2ден турган, 3дөн турган милицияларга, ошондой эле магазиндерди иштеп аткандарга, жанагы магазиндерди азыр народныйда деле иштеш кыйын өтөчү. Бул жерде отурган кассирлерге дагы өтө кыйын да. Кассирлер канча деген адамдар менен жакын мамиле болот да кассада. Ошолор деле өздөрүнүн бала чакасы деп үйүндө отурса болот эле да. Алар деле чыгып ушу элдерге кызмат кылайлы деп элдерге чыгып магазиндерде иштеп аткандарга, фармацевттерге ушу баардыгына Аллах Таала ыраазы болсун. Буюрса иншалла бул кырсык баледен Аллах Таала бизди чыгарат иншалла. Бир аз терпение керек баардыгыбызга. Чыдасак иншалла баардыгы жакшы болот. Эч бир мындай сыноо келип атат, эми бизге дагы чоң сыноо да. Аллах Таала сынап атат бизди. Эгерде биз акылга сала турган болгондо Кыргызстан биринчи Кыргызстан, Кытайдан кийин эле турган бизбизде жакын границада. Тем более канча деген товарлар Кытайдан келет да бизгечи. Ошо биринчи очередь бизге жугуш керек эле негизи бул орочу, если мындай алып келсек акылга сала турган жокчу. Аллах Таала, Аллах Субхана Таала мынакей каяктагы Европаны талкалап атат Аллах Таалачы. Бизге деле, конечно, бар, потому что бизде деле Кудайга ишенбегендер, Кудайга каршы чыккандар, ошондой эле Кудайдын сөзүн сөзтөбөгендөр бар. Даватка каршы чыккандар бар, канча деген адамдар. Азыр өзү билгендер, өзү билип намаз окуп, өзү билип кыйын болуп кеткендер көп. Кичине эле 1-2 китеп окуп алып шейх болуп кеткендер бар. Кыскасы айтор толтура да. Ошон үчүн бизде дагы анча мынча элдер бар. Ошон үчүн бизге деле мындай азап келет, конечно. Аллах Таала пайгамбар айтат го. Кимде ким коом кандай болсо, ошо коомдогу адилеттүү падышасы кандай болсо дейт. Ошо падышасы кандай болсо ошого жараша дейт, ошо коомго жараша мен азап берем дейт го. Ошого баардыгыбызга азап берет да.
бул сыноо бүттү, чыдашыбыз керек мындай нерсегечи. Чыдап сабыр кылсак иншалла баары жакшы болот. Себеби пайгамбарыбыз айткан экен да, ушундай оорулар чыкса дейт да, силер ал шаардан качып кетпегиле деген да. Ал шаардан качып кетпегиле. Ошол жерде болгула деген да. Бүт баарына чыдап сабыр кылгыла деген да. А эгерде үйдөн чыкпагыла деген. А эгерде ошого оору дейт силерге жугуп ошо менен кайтыш болуп кетсеңер дейт. Анда дейт силер шахид болосуңар дейт да, шахид. Эми ошо оору Аллахтан келди, Аллах тараптан болду деп ошондой сезе турган болсок, анда бизге бейиш иншалла важип болот экен да. Ошого туугандар, бул өтө Аллах Таала бизге берген ушундай сыноосу. Аллах субхана таала бизди баарыбызды үйгө отургузуп койду, мынакей үйдө отурабыз баарыбыз. Көчөгө чыга албайбыз 8ден кийин. Күндүзү деле жүрө албайбыз, документтер жок болсо. Бул Аллах Тааланын бизге берген тартиби да, тартип болот да. Себеби биз азыр баардыгыбыз жайылып кеттик да. Кыргызстан бүт дүйнө жүзүнө чачырап кетти да. Чачырап кеттик. Аял бала чакаларды, ата энелерди, картаңган ата энелерди таштап дүйнө жүзүнө кетип калдык да, акча депчи. Эми ошол акчаны табып келбегендер бар. Ошол акчаны туура эмес колдонуп, жаман жолго чыгып кеткендер бар. Россия тияк бияктардачы. Жакшы иштегендер бар. Көз тийбесин. Кыргызстанга жардам бергендер да бар. Бирок жаман жүргөндөр көп да. Анан бала чаканы карабай койду. Бүткүл дүйнө жүзү. Негизи Кыргызстан эмес, бүткүл дүйнө жүзү бала чаканы карабай койдук да. Ар ким өзү менен болуп кетти. Эртең менен чыгып кетебиз жумушка, ошо менен кечке аман келебиз. Балабыз эмне болуп атат, кызыбыз эмне болуп атат, ичибиз жок, чатагыбыз жок. Ким менен сүйлөшүп атат, кайда жүрөт, WhatsApp'та кимдер менен сүйлөшүп атат, канча деген группалар менен сүйлөшүп атат. Ал менен эч бир ишибиз жок болуп калды, ата энечи. Ата эне азыр жаш апалар бүт эме жанагындай черный касса болуп кетти, аяш отуруш, ошого касса массалар көбөйүп кетип, ар ким ар жака болуп кетти. Ерлердин тилин албай калды. Аялдар өзү билген намазын окуп калышты да. Эркектер футбольный поле болуп кетти, бүт аш-баш болуп кетти. Бала чакага тарбия бере тургандай эч ким жок болуп калды да. Баардыгы өзү менен өзү болуп кетти. Эми иншалла таксырлар аракет кылып атат, медреселерге берип, тияка бияка берипчи. Анан көпчүлүк адам, почти 80% бала чакасын карабай койду да. Ошого Аллах Таала эми койгула, токтоткула деди да, үйдө отуруп бала чаканы көргүлө, кандай эмне болуп атат. Бүт бизге ушундай бир мүмкүнчүлүк берип атат да. Эми ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып калыш керек да. Мүмкүнчүлүктү пайдаланып, бир дасторкондо отуруп, тамак ичип, бата кылып, ушинтип отуруп эметсек иншалла Аллах Таала эми баардыгыбызга береке берсин. Тынччылык берсин, ушу кырсык баледен алыс болайлы иншалла. Амин.